Кыргызстанга Беларустан Печора-2 БМ ракеталык комплекси алып келинди. Президент Акылбек Жапаровду кызматтан албасын айтты. АКШ Украинага 150 километр алыстыкка учкан ракеталарды бериши мүмкүн. Пакистандагы жардыруу жүздөй адамдын өмүрүн алды. Кыргызстанда адам жүзүн тааныган камераларды көбөйтүү сунушталды. Орусияда 9000ден ашык адам мыйзамсыз мобилизацияланганы ачыкталды. Сот Каракалпакстандагы активист Даулетмурат Тажимуратовду 16 жылга эркинен ажыратты. Апта ичиндеги ушул жана башка дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү кабарларды мен Нурайда Жекшенова айтып берем. Саламатсызбы? Кыргызстандын курал жарагы модернизацияланган Печора-2 БМ зениттик ракеталык комплекси менен толукталды. Жаңы курал Беларустан алып келинди. Бийлик абадан коргонуу системасы казынадагы каражатка сатып алынганын билдирди. Ракеталык комплекс коргоо министрлигинин абадан коргонуу күчтөрүнүн куралдануусунда болот. Буга чейин коргоо министри Бактыбек Бекболотов Печора-2 БМ Баткен облусунда жайгаштырылаарын айткан. Тажикстандын сентябрдагы аскерий агрессиясынан кийин кыргыз бийлиги өлкөнүн куралдануусун күчтөндүрүүдө. Буга чейин УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Кыргызстан Байрактар акынчы учкучсуз аппаратын сатып алганын белгилеген. 1 февралда президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровду кызматтан албай турганын айтты. Өлкө башчы ким эле салыктын түрлөрүн көбөйтөм деген кишини жакшы көрсүн деп белгиледи. Президенттин айтымында Акылбек Жапаровду сындагандардын арасында ал кетсе ордуна мен бара калсам деген топтор басымдуулук кылат. Соңку аптада социалдык тармактарда Акылбек Жапаровдун дарегине сындар айтылды. Арасында өкмөт башчынын отставкасын талап кылгандар да болду. Америка Украинага 150 километр алыстыкка уча турган ракеталарды өткөрүп берүүгө даярданып жатканын Reuters агенттиги өз булактарына таянып жазды. Ракеталар АКШнын 2 миллиард 200 миллион долларлык аскерий жардам пакетине кирет. Согуш башталгандан бери америкалыктар жана башка союздаштары Украина армиясына жеткирген ракеталардын учкан аралыгы 80 километрден ашкан эмес. Украина АКШдан 300 километрге чейинки аралыкка уча турган ракеталарын сураган. Бирок Америка бул өтүнүштү четке каккан. Согуш башталгандан бери АКШ Украинага коопсуздук жаатында 28 миллиард долларга тете жардам жөнөттү. Ал арада Украинада айыгышкан салгылашуу жүрүп жатат. Батыш чалгын кызматы Орусия Украинадагы жаңы чабуулга даярданып жатканын белгилөөдө. Пакистанда 100гө жакын адамдын өмүрүн алган кол салууга жооптуулар кармала элек. 30 январда Пешавар шаарында мечитте жанкечти намаз маалында өзүн жардырган. Мечит полиция жайгашкан райондо орун алгандыктан бешим намазына келгендердин көпчүлүгү күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери болушкан. Мечиттин ичинде 300дөй адам болгон. 200дөн ашуун киши жаракат алып, ооруканага түштү. Премьер-министр Шапказ Шариф жарадар болгондордон кабар алып, күнөөкөрлөрдү катуу жазалоого убада берди. Адегенде пакистандык талиптер бул үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган. Бирок кийинчерээк мечитке кол салуу алардын саясатына кирбей турганын айтып, баштапкы билдирүүсүн төгүндөштү. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш кол салууну айыптады. Бул жардыруу Пакистандын коопсуздук күчтөрүнө жасалган эң ири чабуулдардын бири болду. Бишкекте адамды жүзүнөн тааныган камералар иштей баштады. Ички иштер министрлиги билдиргендей, өлкө боюнча коомдук жайларда 2170ден ашык видео камера иштеп жатат. Анын 500дөн ашыгы ыкчам башкаруу борборуна онлайн көзөмөлдөө үчүн кошулган. Министрликтен бул камералар коомдук тартипти сактоо, укук бузууларды аныктоо жана ыкчам чараларды көрүү максатында коюлганын билдирди. Азыр Бишкектин ар бир районуна байкоочу камераларды орнотуу боюнча иш-чаралар жүрүүдө. Адамды жүзүнөн тааныган камералар 360 градуска айланып 500 метрге чейинки аралыкты тартат. Былтыр аталган камералар аркылуу Бишкекте 3,5 миңдей кылмыш окуялар аныкталган. Белгилүү болгондой, буга чейин өлкөдө коопсуз шаар камералары орнотулган. Камералар тууралуу сиздин оюңуз кандай? Пикириңизди жазыңыз. Орусияда мыйзамсыз мобилизацияланган 9000ден ашуун адам үйлөрүнө кайтарылды. Муну баш прокурор Игорь Краснов Владимир Путин менен жолугушуусунда моюндады. Ал кайтарылгандардын арасында ден соолугуна байланыштуу мобилизацияланбашы керек болгондор да бар экенин, мындай иш-чара көптөн бери өткөрүлбөгөндүктөн кемчиликтерди жоюуга негиздүү көйгөйлөр болгонун кошумчалады.
Буга чейин мобилизацияланган орустар, алардын жакындары, аскер комиссариаттары эч качан армияда кызмат өтөбөгөндөрдү, операциядан, инсульттан, инфаркттан, кан диабетинен жабыркагандарды, ал тургай жаракат алгандан кийин араң кыймылдагандарды да медициналык текшерүүлөр жок эле мобилизациялап жатканын айтып чыгышкан. Былтыр декабрда Путин мобилизацияланган 300 000 орустун 150 000 Украинада экенин, анын 77 000 согуштук аракеттерге катышканын билдирген. Ал эми өткөн жылдын 21 сентябрда Орусияда жарым-жартылай мобилизация жарыяланган. Каракалпакстанда сот нукус окуяларына айыпталган 22 кишиге өкүм чыгарды. Жапырт башаламандыкты уюштурууга айыпталган активист Даулет Мурат Тажимуратов 16 жылга кесилди. Ал мөөнөтүнөн алгачкы 2 жылын абакта, калганын катуу режимдеги колонияда өткөрөт. Журналист Макан Уз сайтынын негиздөөчүсү Лолагул Калханова 3 жылга шарттуу, калган айыпталуучулар Азамат Турданов, Ахмет Сметуллаев жана Азамат Нураддинов эркиндикти чектөө боюнча жаза алышты. Нукус окуялары 2005 жылдагы Анжиян окуясынан кийинки эгемен Өзбекстандын тарыхындагы эң кандуу окуя болуп калды. Анда 18 адам каза таап, 250дөй киши түрдүү жаракаттарды алган эле. Орусия абагынан Украинадагы согушка азгырылган дагы бир кыргызстандыктын сөөгү келди. Өзгөндүк Янгибай Рахимов өткөн жылы 9 декабрда Бахмутта набут болгон. Агасы сөөгүн Москвадан өзү алып келгенин Медиа Хабка билдирди. 1 январда. Үй бүлөсү бар беле? Ода. Канча баласы бар? Кенже укам эле. Апам ошон деле, апам чоң эшик деле. Апам баласы бар. 4 жашар, чоң 8 жашар болду. Янгибай Орусияга 2 жыл мурда кеткен экен. Такси айдап жүрүп 2022 жылдын жайында баңгизат менен кармалган. 5,5 жылга кесилип, Тывада мөөнөтүн өтөп жаткан. Тырмада буларга сүйлөшкөн, ушундай 6 ай сунузба кылсаңар, аягындай силерди булардан чыгасыңар. Ушундай договорунан кеткен булар. Мен айтканымды кой өтүрө десем, берде өзүбүздүн кыргызстандык балдар болгон. Жаллабадтан, ар жактан, Советтен. Birinci oşolor ketken, alар barıp yakı umgazgan detken, söz namani yakı gelir, kızarak bu, kızalasa 6 ayda çıkıp gider. Anam menge aytpay bu barıp, keyin maga bir çaldı, men üstürekede işte atam, bunday, azır üstürekede çıktık, bir süylösün, su boydan süylöp yok. Янгибай Рахимовдун өлгөндүгү тууралуу справкада өлүм себеби аскердик операция учурундагы жардыруудан деп жазылган. Шертай Рахимов иниси ал жака кимдер менен барганын так билбейт. Бирок Вагнердин жеке аскердик компаниясы Орусия абактарын түрө кыдырып миңдеген адамды эркиндикке чыгаруу, ири акча берүү убадасы менен кан майданга азгырып келет. Кандайдыр бир компенсация жана убада кылган акчаларын бериштеби Орусия тарап? Ошо ким алып кетсе? Жок, аяктан мага 100 000 акча берген, билет похорон деп. Ушул башка 100 000 рубль ба? Барып коюп, 100 000 рубль берген. Барып коюп келгенден кийин анан сүйлөшөбүз келесиң деген, ушул башка эч. Эми барганда сүйлөшөм. Айгышкан кармаш жүрүп жаткан Бахмут шаарында ноябрда дагы бир кыргызстандык окко учканы белгилүү болду. Кочкор аталык Аян Алишеровду абактан ЧВК Вагнер согушка азгырып кеткенин жакындары айтышкан. Орусия абактарында 1000ден ашуун адам жаза өтөп жатышканын баш прокурор Курманкул Зулушев ырастады. Андан тышкары дагы 2000ге чукул жаран тергөө абагында экенин Москвадагы Кыргызстандын элчилиги маалымдаган. Алардын канчасы согушка азгырылып кеткени так белгисиз. Апта ичиндеги маанилүү кабарлар топтому ушулар болду. Кийинки аптада кайрадан көрүшкөнчө.